Бүгүнкү сөзүбүз иншаллах такыбалуулук тууралуу болмокчу. Такыба деген нерсе туугандар араб тилинен сөздүк мааниси бул сактануу, коргонуу деген нерсени билдирет. Ушул нерсени аңдатат. Сактануу, коргонуу. Убай ибн Каабдан Умар радиаллаху анху сурап калды. Ушул такыба тууралуу сураганда, тикенектүү жол менен жүргөндө кандай жүрөсүң? Адамды сайган тикенектерди аралап адам басып атканда кандай жүрөт? Адам өзүн этият кылып, акырындык менен басып, ошол жерден акырындык менен өтөт деп айтты. Дал ушундай туугандар, такыба деген урматтуу бир туугандар, бул жашоодогу биздин мусулман адамдардын көрүнүшү. Мусулман адам негизи такыба болуп жашаш керек. Ар бир биздин кылган кадамдарыбыз, кечирген жашообуз сөзсүз түрдө биздин жашообузга таасири бар. Коомго таасири болот. Бүтүн өлкөгө, мамлекетке ошол адамдардын, жарандардын жашаган образы, кылган кылыктары бүтүндөй таасирин тийгизип турат. Бул мамлекеттик деңгээлде тийгизет. Биз бул нерсеге жеңил, желпи ой жүгүртөбүз. Адамдар өзүнүн жеке жашоосуна Аллах субханаху ва тааланын бийлик күчүн каалабайт. Жеке жашоосунда Кудайдан үмүт кылбаса, Кудайга таянбаса, Аллахка ишенбесе, Аллахтан жалдырап сурабаса, бардык өзүнүн ийгилигин, өзүнүн жашоосун бүтүндөй бир гана өзүнө жана адамдарга байлап коюп, Аллах тааланын бийлик күчүн бул пенде чектеп коюп атат. Мына ошол нерсе такыба жоктугун аңдатат. Такыбанын жоктугу дегени мына ошол нерсе. Адамдардын ортосундагы бүгүнкү көрө албастык, ичи тардык, душмандык, бөлүнүп жарылуу, мына ошол нерселердин бардыгы такыбанын жоктугун аңдатат. Такыбанын жоктугу, биздин ибадаттарыбыз, жасаган ибадаттарыбыз, сыйынууларыбыздын бардыгы сүрөтү калып атат. Бирок анын маңызы, анын таасири биздин жашообузда көрүнбөйт.